Adam alkaş, köösü alkaş, içet, araq içet, ötө көп içet. Andan keyin үйүнө келет, аяланы үйгө киргизбестен урушат, энеге ичип келдиң деп дагы башталат. Ошол учурда урматтуу мекендешим чынында урушкуңуз келсе, эгер ата эне урушушун билип кала турган учур болсо, баланы бар ойноп кел деп көчөгө чыгарып коюш керек, же сабак оку деп башка бөлмөгө киргизиш керек. Ушундай чараларды көрүш керек. Анан урушкан учурда да бакырып, бүт бардыгын реклама кылып, кошуналар бүт айыл угуш шарт эмес. Билет аны бардыгы ичкенин, күндө уруш болгонун билет. Айылдагы бүт тажа бүттү, бирок балага өтө катуу тиет бул нерсе. Өтө катуу тиет. Ата ичип келди, бала билип турат, бул жерде карап турат. Апа анан урушуп атат. Ата ичкен, эч нерсени түшүнбөйт, апаны урат. Ошол учурда атага карата өтө катуу өч алуу сезими пайда болот. Сен менин апамды урдуң деген. Кызы акырын басып келип атасыга, ата андан көрө өлүп эле калбайсызбы дептир. Бул жашоодо урматтуу мекендешим, ушу кызым, балам деп жашайсың да. Ошол кызым, балам деп жаткан нерсени балдай таттуу, өзүңдүн кызыңдан өлүп калбайсыңбы деген сөздү угуу, бул өтө оор сөз да. Көтөрө албай каласың. Бирок апа жакты карап калат. Ким зулум чегүүчү болуп калса, ошол жакта болот бала. Эгер ата болсо, ата жакты жакшы көрүп, апаны жек көрүп калат. Себепсиз уруш чыгара берет дейт да. Ошондуктан урматтуу мекендешим, катуу урушуунун, сөгүнүүнүн, бакыр чакыр дагы бирдекелердин кереги жок, ызычуунун кереги жок. Бардык нерсенин дипломатиялык жол менен, баягы кичинекей тегерек столдо отуруп алып, акырын эле сүйлөшүп алыш керек. Боло турган маселе тактуура чечип алыш керек. Жөнөкөйлүк менен бардык нерсени чечип койсо болот.